Урматтуу шайлоочулар, баарыңыздарга белгилүү 2021 жылдын 28 ноябры Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешине депутаттарды шайлоо күнү. Бул шайлоодо мен дагы номер 2 Баткен шайлоо округунан талапкер каттары аттандым. Анткени өзүмдүн иш тажрыйбамда бул шайлоо округунда айылдык мугалимден баштап айыл өкмөтү, аким, облус жетекчисинин биринчи орун басары катары эмгектенип, биздин облустун бардык көйгөйлөрүнү жакшы билем жана анын чечилүүчү маселелерди да билем. Сиздер добушуңуздарды мага берип, жеңишке жетип, Жогорку Кеңешке депутат болуп барсам, биринчи көтөрүүчү маселелерим боюнча кыскача ой бөлүшөйүн. Биринчи маселе бардыгыбызга эң маанилүү, эң тынчыбызды алган бул чегара маселеси. Чегара чечилмейинче калган маселелердин чечилүүсү биздин көзүбүзгө көрүнбөйт. Ошондуктан биздин аймакта акыркы учурда негизги көйгөй чегара. Мен өз иш тажрыйбамда 10 жылдан бери бул жумуш менен аралашып жүрүп, бул канчалык көп убакытты алып чечүүчү маселе экенин билем. Эгерде бирөө сиздерге мени шайласаң, мен чегараны чечип берем деген бул жомок. Бул маселе эки тараптуу чечилет. Бирок чечилүү үчүн көп убакыт керек деп отура берсек да болбойт. Мен бул ишти кантип тездетүү жагын, кошулар менен кантип сүйлөшүү жагын жакшы билем. Аны андай кылыш керек, мындай кылыш керек деп кыйкырып айтып чыксак, кошуна тарап өзүбүзгө каршы колдонуусу мүмкүн да. Муну көбү түшүнбөйт. Буюрса сиздердин колдооңуздар менен мен Жогорку Кеңешке депутат болуп барсам, чегара маселесини көзөмөл кылууга билимим да, тажрыйбам да жетет. Чегарабызды чечилүү маселесин тездетүү үчүн бүт күчүмдү, билимди жумшайм. Буюрса сиздердин колдооңуздар менен Жогорку Кеңешке барып калсам, чегара маселесини көзөмөл кылууга билимим да, тажрыйбам да жетет. Чегарабызды чечүү маселени тездетүүгө бүт күчүмдү, билимди жумшаймын. Күчтүү өлкөдө ар ким өз милдетин аткарат. Чегарачы чегараны коргойт, дыйкан жерге иштейт, мугалим билим берет. Башкача айтканда, чегараны жөнөкөй эл эмес, чегарачылар коргош керек. Биз ошого жетишибиз керек. Эми билим берүү тармагы боюнча. Билим берүү тармагы бүгүн дагы өтө көйгөйлүү маселе. Мугалимдер балдарыбызга билим бергендин ордуна өзүнүн үй тиричилигин ойлоп, кагаз толтуруу менен убара. Качан биздин билим берүү тармагы өнүгөт? Көп ойлойт, мектептерди оңдоп түзөсөк, эмеректер менен камсыз кылып берсек, бирок андай эмес. Билим берүү качан биз мугалимдерге көңүл буруп, алардын айлык майнасын көтөрүп, социалдык жеңилдетти берип, башын кагаз иштеринен азайтып, алардын кесиптик деңгээлин көтөрүү үчүн шарттарды түзүп берсек, ошондо гана өзгө көтөрүлөт. Мени колдоп берсеңиздер, мугалимдин колун кагаздан бошотуп, бардык жеңилдиктерди жана шарттарды түзүп, жалаң гана балдарга билим берүү үчүн иштей турган нормаларды Жогорку Кеңештин трибунасынан сунуштап, ишке ашуусун колго алам. Баткен облусундагы бир чоң маселе бул суугат жана таза суу маселеси. Эмнеге Козу Багылан, Керевшин, Кишемиш, Кожешкен, Исфарам дарыялардын башы биздин тоолордон башталат дагы, биздин элге суу жетпейт. Биз эски түзүлгөн келишимдерди кайра карап чыгып, өзүнүн элге суу жетише турган келишимдерди түзүшүбүз керек. Мамлекет тарабынан биздин облусундагы чоң долбоорго жакшы көңүл буруш керек. Себеби Баткен облусу жашоо шарты эң оор регион. Суу маселелерин чечүүдө колдон келишинче аракет кылам. Урматтуу мекендештер, шайлоо күнү туура тандоо жасаңыздар. Акчага алданбай, таза, татыктуусун шайлаңыздар. Мен Салихов Кеңеш Каримович, бюллетенде номер 1. Сиздин тандооңуз, сиздин келечегиңиз.